Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин чагылдырган ТВ кабыл программасы. Студияда Жадыра Түлекеева, саламатсыздарбы. Чүй облусунун кайгылуу милициясынын кезектеги иш-чарасы Кара-Балта шаарында уланды. Кечки 6-ларда башталган рейд түнкү 1-де аяктап, бир катар тартип бузган айдоочуларга протоколдор толтурулган. Албетте качып кутулгандар да кездешпей койгон жок. Адаттагыдай эле көбү болуп биздин чыгармачыл топ кошо жүрдү. Документтериңиз барбы? Иштин башталышында эле мынтип кайгылуу милициясы аркасында номуру жок жүргөн айдоочуга туш болушту. Албетте жоготуп алгам деп кутулуп жатты. Андыктан унаасы тийиштүү жайда калмай болду. Айдоочу бардык буйруктарга баш ийип, тынч барып, унаасын тапшырып, өзү болсо протоколго кол коюп кете берди. Кызыктуусу кийинкиси болду. Тартип сакчылар токтотсо өзүн Ысык Ата районундагы хирургмун деп тааныштырып, убактылуу айдоочулук көлүгүн мөөнөтү өткөнүнө карабай, жадыдан кутулам дептир. Анын кызматынын эмнеси чоң болсо да эмнесине кое бериш керек. Өзү да түшүндүрө албай, жардам сурап ар кимге чала баштады. Ары бери басып жүрүп, анысынан пайда чыкпайт экенин сездиби? Айтор баш ийбестик көрсөтөм деп барып тынчыды. Отыруңуз жарма. Келиңиз бака, отыруңуз. Жок, мен өзүм айдайм машина. Бака, сиз айдаган болбойт бака. Өзүм айдайм. Праваңыз просрочен бака. Сиз айдаган укугуңуз бар. Менин машинам да. Сиздин айдаңыз, зато мыйзамдын негизинде сиз убактылуу отстранить эткенге укугуңуз бар бака. Мыйзам негизинде. Тилжанан отуруп бериңиз бака. Көп тоскоолдук кылбаңыз бака. Тилжанан отуруп отурсуздар. Атыңыз кандай болот? Менин атым Тилек бака. Тилек? Пресс-служба патрульный милиция бака. Тилжанан отуруңуз бака. Унаасы мынтип тез эле Кара-Балта шаарынын айыпына токтотуучу жайына жеткирилди. Байкебиздин кулагынан бул жактан да телефону түшкөн жок. Ар кимге жардам сурап чалып жаттыбы, иши кылып ара чолодо тартип сакчыларга нааразычылыгын билдирип жатты. Түшүнүлө койчу, ызылда койчу. Эмне болду? Эмне аракет кылбасын өзүн Ысык Атанын хирургу деп тааныштырган Азамат Кулалиевке административдик тартип бузгандыгы үчүн протокол толтурулуп, унаасын камап коюшту. Тартип сакчылар мынтип ишин аткаргыча, айдоочу байкебиз болсо улам телефон менен бирөөнү чалып, сүйлөшүп бүтпөй койду. Камераң тартчары. Айдоочу тегеректегилердин баарына нааразы болуп, телефон чукулап жүрө берди. Ал эми протокол толтурула берди. Акыры жергиликтүү процедуралар аткарылган соң, тартип сакчылар унаасы камалган хирург эмиш айдоочуга ачкыч менен унаасынын документи тапшырылып берилди. Байкебиз бул жакта ошол бойдон кала берди. Ал эми тартип сакчылар ишин улантып кете беришти. Бул айдоочу болсо тартип сакчыларга баш ийбей кете берейин дегенден аркасынан ээрчип барып токтотушкан. Айдоочу болсо чыга калып эле атайын буйрукка чейинки кызматкеримин деп сөзүн баштап баратып токтоп калды. Шашып бараткан бала. Кечирим сураганы албетте жардам берген жок. Баш ийбей кетип калгандыгы үчүн жана капталдагы айнектери караңгылатылган үчүн айыпына токтотуучу жайына жөнөп кетти. Ордунан анан караңгылатылган терезелер да тазаланды. Айдоочу бала мындан ары протоколго кол коюп кете берди. Унаасы болсо тазаланып кала берди. Адрес ваш скажите, пожалуйста. Западный 400. Не понял. Берите вот это, пожалуйста, запад. Город Кара-Балта? Конечно. Где налог у вас? Квитанция вы платите налог. Съемка идет. Какая съемка? Я что, человека убила, что ли? Бери, говорю, камеру. Бул айдоочу кыздын болсо салыгы төлөнбөптүр. Анан тартип сакчыларга ушуга да айып саласыңбы деп нааразы болуп алган. Какое вы имеете право, блин, мне сейчас вот эта вот камера пичет?
Девушка, мы с телекомпании МТС. В общественных Вы местах мы зачем имеем меня право снимать. имеете право Да, снимать? да, Не имеем. поняла я. Полное право. Да Имеет, ну, да. где это ваше право? Покажите-ка снимать. Наразы болсо да тийиштүү кагаздар толтурулуп, айып тагылып, айдоочу кыз кое берилди. Иш болсо улана берди. Turmuşda aytып атам, bu yerде баланы алып кетеличи буяка, мени машинаны камай бергиле тигизип атам. Жок, азыр Талада балдар калып калды мынакей, 50 километр талада. Казакстан чекарасында калды. Байка, биз бүттүк уже, байка. Бош ал балансы алып кете бериңиз уже. Кантип алып кетем мен машина берде турса. А машинаны кантип бермек элек байка? Мас кишинин айдоочу машинасы. Мен мас эмес, мен деген сакырдын диабетим, мен прополис мен эмейчем. Ой, байка, сизге бере албайбыз азыр. Мыйзам негизинде ичип алган айдоочунун документи сотто каралгандан кийин машинасы берилет байка. Бул байкебизди болсо айыпына токтотуучу жайынан кезиктирдик. Мындан мурдараак башка экипаж мас абалда унаасын башкаргандыгы үчүн алып келип камаган унааны алып чыгып бергиле деп келиптир. Пикиринде аны мынтип унаасын колуна кайра тапшырып берип коюш керек. Талада калды. Муну азыр ойлонбош керек болчу. Ичип аткандын астында Мен ойлонуш керек. ичкен жокмун, арак ичпейм мен. Сиз айткан жокмун Мен байка. инвалид, второй группа, инвалид. Пикиринде аны мынтип сураганы үчүн унаасын колуна кайра тапшырып берип коюш керек. Байка, сизге эчтеке деп айта албайм байка. Сиз не пределах байка. Айыпына токтотуучу жайына кирип алып чыкпай, улам бир тартип сакчыга келип, унаамды чыгар деп жүрүп алган кишини анан өз каалоосу менен кетпей койгондуктан жетелеп чыгарууга мажбур болушту. Анда ур мен. Айт, урсун, ур мен. Мен Байка, урбайт байка сизди. Не мына? Татпа. Снимай. Yok Ömer Atkan aytma. Снимай. Жүрү байка, сыйгар менен чыксар. Снимай деп. Снимай деп. Мени үне тоткон. Снимай деп. Снимай деп. Мен накан деп тоткон. Байкебизди иши кылып узатуу ишти бир топко чейин кетпей жатып, анан гана айласыз үйүнө жөнөдү болуш керек. Бул бала болсо айдоочу эмес, тартип сакчылар текшерүүгө алган унаанын айдоочусунун досу жана жүргүнчүсү. Айдоочусу документтерин издемиш болгуча мунусу чыгып алып, чоңдордун атын айтып, иниси болом деп кайгылуучуларды коркутуп жаткан кербези. Бирөөз айтып болду. Мен айтсаң, операцион негизинде чечилип калды. Мен Кашкарда айткан жокмун, бир тууган жайына болом, бир нерсе деп атам. Кашкардын Жумшалиевдин бирденге деп атам. Кеткен жокмун. Мыйзам негизинде эл катары иштеп чыгыш. Албетте бул жорогу жардам бербей, аңгыча болбой айдоочунун документтери жок экени ачыкка чыгып, бул достор кайгылуучулардын коштоосунда унаасын каматканы жөнөштү. Документи жок айдоочунун досу бул жака келип алып да ар кимге телефон чалып, анан алар менен тартип сакчыларды сүйлөштүрүү аракетин көрүп жатты. Бул бала ар кайсысын айтып жүрө берди, ал эми протокол толтурула берди. Телефону тынбай ар ким менен сүйлөшүп, ишти бүтүрчүдөй боло берди. Кандай аракеттер көрүлбөсүн аягы адаттагыдай болуп, унаасы камалып, айдоочусу унчукпай протоколго колун коюп, чоңдору көп досу менен бирге кете берди. Ал эми кийинки тасмада Борбор калабызда болгон окуя чагылдырылат. Мында негизги күбө НТС каналынын операторлорунан бири болуп, окуяны жеринен тарткан. Анда 7 ноябрдан 8 ноябрга караган түнү Борбор калабызда жол кырсыгы катталып, Мерседес үлгүсүндөгү унаа жолдон чыгып кеткен. Окуя болгон жерден кийинки сюжет. Бул болсо 7 ноябрдан 8 ноябрга караган түнү катталган жол кырсыгы. Борбор калабыздын Горький көчөсүндө түнкү саат 1 чамасында НТС каналынын оператору Адилет Абласов жолдо баратып күбө болгон. Болжол менен бул Мерседес үлгүсүндөгү унаа жолдо бараткан унааны оң жагынан ашып өтөм деп бетон сүзгөн. И в момент, как раз был красный светофор на Фатьяново. Мы постояли, тронулись, как обычно. Я как на пассажирском сиденье сидел. И навстречу видел то, что едет машина, не помню, Toyota такси. И справа от нее, в первом ряду, получается, BMW ехал. Темно-синего цвета. И сзади, не знаю, с большой скоростью такой ехал Мерседес белый. И хотел обогнать его справа вообще. И он, я заметил, что-то раз резко посмотрел туда, когда
получается, Мерседес убегает, хотел обогнать, точнее, и бьет бетон. После как ударил бетон, он залезает в арык, метров 10 в арыке, потом опять в бетон. Пыль нереальная, камни эти в наше лобовое попали, хотя бы на встречный полисе. Күбөнүн айтымында ордунда биринчи жол тартибин бузуп, кырсыкка кабылган унаанын айдоочусу катуу жабыркап, ал эми жанындагы жүргүнчүсү жеңилирээк жараттары менен кутулушкан. Бул унаанын жүргүнчүлөрүнүн бактысына жараша Кырсык өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу жайгашкан жакта орун алып, анын кызматкерлери жардамга тез эле жетип келип, ордунан экөөнү тең унаадан чыгарып биринчи жардамын көрсөтүшкөн. Андан соң тез жардам кызматын чакырып, алардын колуна тапшырып беришкен. Услышав это сильный стук, мы выбежали на улицу по Горького в сторону западном направлении. Произошло ДТП. Мерседес ехала на сильной скорости и, не справившись с управлением, водитель провалился в арык, ударился об бетонную плиту и при этом пострадали двое, водитель и его пассажир. Вызвали скорую и передали обоих сотрудников скорой помощи. Болжол менен Мерседес үлгүсүндөгү унаа өз жолу менен бараткан унааны оң жагынан ашып өтөм деп, арыкка кирип, андан соң бетонду сүзүп, ага да карабастан бир топ аралыкты жүрүп барып токтогон. Ошондой эле бул унаанын айдоочусу болжол маалыматтарга ылайык өз күнөөсүн мойнуна алып, эч кимге дооматы жок экенин билдирген. Кезекте издөөгө алабыз рубрикасы. Мында көрүп билген адамдар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Аламүдүн райондук ички иштер башкармачылыгы 1997 жылы туулган Жумабаев Бакыт Жаныбековичти издөөгө алат. 2016 жылдын октябрь айында үйүнөн чыгып кеткен боюнча дайынсыз. Бою 175-180 см. Дене түзүлүшү арык чырай, көзү кара күрөң, чачы кара. Кийген кийими кара көк куртка, кара түстөгү свитер, көк джинсы. Көрүп билгендер болсо 0701 25 55 22 же 0708 66 60 14 телефондоруна кабар бериңиздер суранабыз. Акыркы учурда Борбор калабызда ТВ Кайгул программасынын атын сатып иштеген учурлар туурасында көөлөр айтып келишет. Айрым убактарда тартип сакчылар менен ар кандай окуяларды тартып жүрүшөт. Эгерде сиз дагы ушундай окуяга туш болсоңуз, НТС каналынын кызматкеримин дегендердин кызматтык көөлүгүн талап кылыңыздар. Ошондой эле мүмкүн болсо, чөнтөк телефондун камерасына болсо да тартып алып биздин редакцияга жөнөтүүнү суранабыз. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.